показаниянын Turmuş tirçiliğinde 3 fazalı ot kazanını пайдаланган Азамат Өмүрканов акылдуу эсептегичти Нарын шаарында биринчилерден болуп койдурган. Азыр мунусуна түк өкүнбөйт. Тескерисинче баарда мурда сарамжалдуулук ажына үнөмдүүлүккө басым жасап, мунусунан пайда чоң. Чындыгында кыш чилдеси туу чокусуна чыкканда электр кубаттуулугуна күч келтирүүнүн камын көрүп, мешине от жаак алмайы бар. Айтымында мындан деле анча зыян тартпайт. Бул эми бир жакшы жери бул өзүңө экономдогонго жакшы экен. Жылда биз мына көмүр алчубыз, мурдакы кымбатчылык кезде 12-13 миң төлөчүбүз айына. Ал бул кезде болсо азыр мына мен бул кезде эң көбү 5 миң сомго чыгат. 5 миң сом биз үчүн аябай жеңил. Бүгүнкү чакан калаада жогорудагы каарманыбыз сыяктуу 3 фазанын кызматын көргөн 2700 абонент бар. Алардын бири Бакыт Советбеков 2 кабаттуу үйүн жылытууда эч кандай деле маселе болбогондугун билдирет. Анткени 1 саатка каралган 10 киловатт кубаттуулук турмуш тирчилигине кең кесири жетет. Андыктан мына ушундай арчылыктагы акылдуу эсептегичтерди орнотуу менен утушка гана ээ болоруң бышык дейт ал. Свет өчөт деген маселени такыр унуттук. Экономить эткенди үйрөттү да кыскасы менен өчөт. Жакшы эле, баары сонун эле. Жетип атат 10 киловатт. Үйүн жылуу. Кыскасы свет өчпөгөн жакшы да. Свет өчөт деген маселе чынында жок да, любойдон сурасаңар деле. Учурда Нарын электр тармактар ишканасынын тейлөөсүндөгү 11.060 абоненттин 7.340-ы өз ара эсептешүүлөрдү акылдуу эсептегичтер аркылуу жүргүзүшөт. Мунун натыйжасында элдин пайдаланган электр кубаттуулук үчүн карыздары кыскаруунун үстүндө. Алсак, жыл башына бул көрсөткүч 9 миллион сомго чамалап, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге азайган. Нарын шаарында орнотулган акылдуу эсептегичтердин көрсөткүчтөрү мына азыр биз турган Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын операторлук түйүнүнө келип жатат. Ал эми бул жерде иштеп жаткан адистер ошол көрсөткүчтөр негизинде канча сумма төлөнүшерик ошону аныктайт да, калдары эле мой свет тиркемесине жүктөлөт. Өзүңүздөр баамдагандай акылдуу эсептегичтер ошондой эле энергетиктердин да түйшүктөрүн жеңилдетүүдө. Дегенибиз, эми мурдагыдай үймө үй кыдырып, убакыттын көбүн маалымат жыйноого коротуу жок. Ал эми аба чуалгаларынын сип кабелдерге алмаштырылышы электр кубаттуулуктардын жоготууларын кескин азайтууга түрткү. Мурда кандайдыр бир учурларда шамал аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу электр чуалгаларыбыздардан бир үзгүлтүккө учурачу, электр жарыктарыбыз үзгүлтүккө көбүрөөк учурачу, ал бул кабелдерибиздин артыкчылыгы азыр светибиз үзгүлтүккө учурабайт да. Жоготууларыбыз дагы азайып, мурункуга салыштырмалуу кыйла азайып жакшы. Анткени менен тоо боюндагы калаада эсепке так акылдуу эсептегичтер коюлуп элек 137 көп кабаттуу үйлөр бар. Мындай жагымсыздык каржылоонун кечеңдеп жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.